Oda London BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Түркиялык куралдуу күчтөр Сириянын чек арасында күрд согушкерлерине каршы чабуул коюуну улантууда. Орусияда жаңы революция даярдалууда. Эң жакыр катмарлардын экономикасын жандантуу. Индиянын чай терүүчүлөрү жаңы коркунучка туш келди. Пилдер жүздөгөн кишилерди өлтүргөн. Бүгүн Венада Бириккен Улуттар уюмунун жетекчилиги алдында Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр башталууда. Анда жаңы конституция үчүн бирдиктүү негиз табуу аракети жасалмакчы. Ал арада өлкөнүн түндүгүндө Түркия күрд күчтөрүнө каршы жаңы фронт ачууда. Президент Трамп Түркиянын президенти менен байланышып, аскер операциясын оздуктоого үндөдү. Согуш машыгуулары жүрүүдө. Сириянын оппозициячыл полициясы согуш операцияларына даярданууда. Аларды Түркия колдойт. Алар күрд аскердик күчтөрүнө каршы чабуул коюуда. Түркия аларды мыйзамсыз деп саналган күрд козголоочуларга байланышы бар деп эсептейт. Бул жерде күрд армиясына каршы согушкан күрд аскерлер да бар. Бул командир өз элин сатып жатам деп ойлобойт. Мен чабуулга күрдтөргө каршы чыгуу үчүн эмес, аларды күрд козголоңчулардын террорчулугунан сактоо үчүн күрөшүп жатам. Түркиянын президенти Эрдоган ар бир террористти жок кылууну убада кылгандан бери бомбалоолор күчөдү. Согуш тилкесине көптөр Азиз аймагынан жөнөтүлөт. Түркия күрд күчтөрүн өз чек арасынан алыс 30 километрге Сириянын түндүгүн көздөй сүрүп, буфердик зона орнотууну көздөйт. Жергиликтүү калк бул операцияларды колдойт. Бул тек карап тургун күрд армиясы биздин кыштактарды бузуп, жаштарыбызды өлтүрүп кетти. Биз Түркияны колдойбуз деп айтты. Күрд армиясы туруштук берүүдө. Аларды АКШ колдойт. АКШ Түркияны ислам мамлекети деп аталган топко каршы күрөшүүдө тоскоолдук жаратып жатат деп сындоодо. Күрдтөрдүн айтымында түрктөр койгон чабуулдарда жай тургундар курман болууда. Түркия бул маалыматты четке какты. Сирияда канчалык чоң аймакка ээлик кылсаң, ошончолук күчтүүсүң. Сирия согушунун айынан бытыранды болуп калган соң, Түркия эски душманынын бул жагдайдан пайдаланып кетишине жол бергиси келбейт. Учурда орустардын 10-1 келечеги бүдөмүк болгон аймактарда жашайт. Ген же өнөр жай аймагында курулган окшош шаарлар глобалдык экономиканын өзгөрүшүнөн улам туңгуюкка учуроодо. Эми Орусия өкмөтү бош калып жаткан шаарлардын экономикасын жандандыруу үчүн кайрадан өнүгүү планын иштеп чыгууда. Владимир Воскресенский өмүрүнүн далай жылдарын ушул кинотеатрда иштеп өткөрдү. Кадыкчан көмүр кенин казган шахтерлордун шаары эле. Ген 90-жылдары Советтер Союзу кыйрагандагы экономикалык кризисте жабылып калган. Кадыкчанцы, вот кто уехал раньше еще, когда поселок живой был. Шаар гүлдөп турган учурда кеткен тургундары азыркы абалын көрүп көздөрүнө ишене албайт. Ишене албайсың, жүрөгүң ишене албайт. Орусиянын өкмөтү азырынча эптеп күн көрүп жаткан, бирок келечеги бүдөмүк болгон ушул сыяктуу 300дөн ашуун өндүрүштүк шаарларды аныктады. Москвадагы бул кадырлуу академияда жергиликтүү лидерлер экономиканы жандандыруу жолдору боюнча билим алууда. Бир заводко көз каранды болуу албетте коркунуч туудурат. Андыктан ар бир шаар кирешенин башка жолун табышы керек. Программага бизнес мектептерге негизделген өкмөттүк коомдук кызматтар технологиясы камтылган. Арктика аймагында Кировск бир өндүрүшкө таянган кадыресе шаарлардын бири. Фосагро агрохимиялык компаниясы шаарды кыймылдатып турат. Анда шаар тургундарынын 1/3 иштейт. Шаар инфраструктурасынын көбүн ушул завод курган. Өкмөттүн коркунучка кептелген шаарлар тизмесине илингени буларга анча-мынча артыкчылык берет. Налоговых преференций, которые позволяют Натыйжада биз салыктын айрым түрлөрүнөн бошотулуп, жаңы бизнестерди баштай алабыз. Бул ишкердикти өнүктүрүү үчүн абдан ыңгайлуу. Бул аракеттерге карабай шаарда жаштарды кармап калуу кыйын болууда. Мои сверстники, которых я не знаю. Мени менен курдаш көптөгөн кишилер бул жерде өз келечегин көрбөй, чоң шаарларга кеткиси келет. Бир кезде заң кайып турган Кировск темир жол станциясы өткөн замандын эстелиги гана болбостон, келечек аяр экенин да эске салып турат.
Кадыкчан шаары мамлекеттик көмүр кенине канчалык таянган болсо, Кировск Фос Агрого ошончолук көз каранды. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Бирманын бийликтери өлкөнүн иш жүзүндөгү лидери Аң Сан Су Чиге асылгандыгы үчүн америкалык ардагер дипломат Билл Ричардсонду айыптады. Бирмадагы рохинджа мусулмандардын ишин караган катында америкалык дипломат Аң Сан Су Чидин моралдык авторитеттиги жоктугун, Ракхайн штатындагы айтылган кылмыштарды тергөөдө жеңилгендигин айткан. Кытайдын окумуштуулары мындан 20 жыл мурун ойлоп табылган клонинг ыкмасын колдонуп, биринчи жолу маймылдардын клонун жаратышты. Шанхайдын окумуштуулары бири-бирине окшош болгон 2 макаканы жарык дүйнөгө алып келди. Изилдөөлөрдүн соңку жетишкендиги адам баласындагы ооруларды айыктырууда жардам берет дейт окумуштуулар. Сынчылар кытайлык окумуштуулардын аракеттери адам баласын да клондоштурууга мүмкүнчүлүк ачууда деп кабатыр болууда. Индиянын түндүк чыгышындагы Ассам штаты дүйнө боюнча эң ири чай өндүрүүчүлөрдүн бири. Бирок бул жактагы чай жалбырагын чогултуп келген жумушчулар жаңы көйгөйгө кептелүүдө. Чай плантациялары айланадагы токойдун эсебинен кеңейген сайын, ал жерде жашаган пилдердин кол салуулары көбөйдү. Бул аялдар терип жаткан чай жалбырагы аягында барып дүйнө жүзүндөгү дүкөндөрдүн текчелерине барат. Аймак дүйнөнүн эң кооз бөлүктөрүнүн бири. Ошол эле учурда ал кыйла кооптуу. Акыркы 10 жылда Ассамда 800гө чукул адам пилдин курмандыктары болушкан. Өткөн октябрда Мариям Керкетта 26 жаштагы кызы Бобитадан айрылган. Чай талаасы эки жагынан тең тосмолор менен курулгандыктан кызым качып чыга алган эмес. Мен аны менен коштоша алган жокмун. Өкмөт өкүлдөрү билдиргендей, чакан компаниялар токой жерлерин мыйзамсыз түрдө ээлеп, чай өстүрүүдө. Бирок жамаат башчысы чай өндүргөн ири компаниялардын дагы буга тиешеси бар экенин белгиледи. Биздин уюмдун байкоосунча мыйзамсыз басып киргендердин 30дан 40% чай талаасындагы компаниялар. Бирок Индия чай бирикмеси муну кескин түрдө четке кагат. Алар токой жерлери басып алынган жок дешет. Урал-Гуди токойунун корукчусунун айтымында токойдун бир бөлүгүн чай өстүрүүчүлөр тартып алгандыктан эми ал көзөмөлдөй албай калды. Ал жакта пилдер үчүн суу, азык жетиштүү болчу. Бирок кийин эл көбөйүп, бул аймакка чай плантациялар пайда болду. Пилдер чай жалбырагын жешпейт, андыктан алар кыштакка чейин кирип барууда. Өкмөт чай өстүрүү үчүн мыйзамсыз тартып алган жерлердин бөлүгүн кайтарып алганын айтты. Бул кичинекей кадам, бирок адамдар менен пилдер кантип бирге жашай алары чоң көйгөй боюнча кала берүүдө. Эми спорт. Арсенал Дортмундтун чабуулчусу Пьер-Эмерикти сатып алууга экинчи жолу аракет жасады. Ушул үчүнчү күнү $62 миллион сунушталды. Бирок Дортмунд $71 миллион төмөн бааны карабай тургандыгын билдирген. Түндүк кореялык хоккей оюнчулары кышкы Олимпиада оюндарынын алдында Түштүк Кореяга келишти. Алар биринчи жолу Түштүк Кореянын оюнчулары менен чогуу машыгууларга катышат. Ал эми Олимпиаданын ачылышында алар бирдиктүү форма кийишип, жарым аралдын бирдиктүү туусун көтөрүп чыгышат. Жаңылыктардын соңунда адаттан тыш сулуулар конкурсу тууралуу. Сауд Аравиясындагы сулуулар конкурсу чыр-чатак менен коштолду. Падыша Абдулазиз атындагы төөлөр фестивалында 12 төө сынакка кое берилген жок. Көрсө алардын кожоюну төөлөрдүн келбетин сулуулаш үчүн ботокс сайдырган экен. Төөлөрдүн келбети алардын бетинин жана моюндарынын формасы аркылуу бааланат. Төөлөрдүн мурдуна жана жаактарына дары сайылгандыгы маалымдалган. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Саламатта калыңыздар.